Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен өлкө аймагында акыркы жылдары ирригация тармагын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлест Акунбеков Жалал Абад облусуна болгон иш сапарында белгиледи. Сапардын алкагында Базар Коргон районундагы Кара Үңкүр Сай ирригациялык системасын модернизациялоо долбоорунун курулушуна мезгил кутусун салды. Ар дайым ийгиликтин үстүндө жүрүп, ар дайым мамлекетибиз тынч болсун. Ушундай ийгиликтердин үстүндө гана Кыргызстан калды болсун. Левая ветка каналын модернизациялоо эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы тарабынан каржыланып, Дүйнөлүк банкы тарабынан ишке ашырылып келе жаткан климаттын өзгөрүшүнө туруктуу суу чарба кызматтарын жакшыртуу долбоорунун алкагында башталган. Аталган долбоор аркылуу Базар Коргон шаар жана райондогу бир нече айыл аймактарды сууга суу менен камсыз кылган жалпы узундугу 15,78 километр болгон сол жээк магистралдык каналынын 15 километри, ошондой эле 13,5 километр болгон жаңы жогорку Акман чарба аралык каналы толук оңдодон өтөт. Жыйынтыгында 28,5 километр канал модернизацияланып, каналдардын өткөрүү жөндөмдүүлүгү жана туруктуулугу жогорулайт. 8225 километр гектар жердин сууга суу менен камсыздалуусу жакшырат. Бир шаар жана 8 аймакта жашаган 180 миңге жакын жергиликтүү калкка пайдасын тийгизет. Ал эми долбоордун жалпы суммасы 853 миллион 476 миң сомду түзөт. Курулуш иштери China Road компаниясы тарабынан жүргүзүлөт. Ошондой эле 2028 жылы толук кандуу курулуш аягына чыгат. Баарыбызга белгилүү болгондой, сугат суу айыл чарбасы үчүн негизги ресурс болуп саналат. Каналдарды жаңылоо жана модернизациялоо аркылуу суунун атыжалуу пайдалануу шарт түзүлүп, миңдеген гектар жерлерди сугат менен камсыз болушуна жакшыртат. Натыйжада дыйкандар эмгеги жеңилдеп, түшүмдүүлүк жогорулап, аймактын экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошулат. Белгилей кетсек, бул долбоор Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке алынып жатат. Климаттык өзгөрүшүнө туруктуу суу чарбасынын кызматтарын жакшыртуу долбоорунун алкагында жүргүзүлдү. Долбоордун максаты Левая ветка жаңы жогорку Акман каналдарын модернизациялоо аркылуу сугат суусун өз убагында жана коромжусуз жеткирип берүүгө, суу менен камсыздоону жогорулатууга жана жакшыртууга багытталган. Бул жумуштун алкагында ошол жалпы узундугу 28 километр модернизациядан өтөт. Бул деген абдан чоң, эбегейси чоң иш. Жалпы суммасы 853 миллиондон ашык акча бул жака жумшалат. Бул долбоор аябай кыйынчылыктар менен келди. Ошого карабастан ошол биздин суу ресурстар кызматынын жетекчилиги тарабынан долбоордун ишке ашыруу кызматкерлери тарабынан, Дүйнөлүк банк тарабынан баягы бир алгылыктуу чоң иштер жасалып, мына бүгүнкү күндө ушул акыбетти кайтып, өзүңүздөр көрүп турган ушул мезгил кутучасын салып атат. Айдоо аяты 8225 гектарга сууга болгон жакшыртуу абдан баягы жогорку деңгээлде болот. Анткени буга чейин ошол 15 куб деп атап аткан, 15 куб батпай келген, чынын айтыш керек. Эми ошол 15 кубту биз азыр 18 кубка жогорулатабыз. Биз министрлик жүргүзгөн реформанын алкагында жөнөкөй элетте турган элдердин канчалык ошону сезе билет. Биз реформа жүргүзө беребиз, жергиликтүү элдер ошону сезе алабы, көрө биле алабы? Ошону тастыктаган үчүн келдим. Андан тышкары мына ушул бүгүнкү күндө чоң жумушубуз болуп атат. Сол жээк жаңы Акман каналы жалпысына 28 миң метр болгон модернизациялоо ошол иш чарабыз. Андан тышкары агрокомплекс багытындагы ишканалар менен таанышып, жөнөкөй дыйкандардын жалпысы бүгүнкү күндө бир 28-30дай суроолордун баарын угуп, ошо суроолордун үстүндө иш жүргүзөлү деп келгенбиз. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын ирригациясын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын алкагында республикадагы 44 ирригациялык объектилер каралып, анын ичинен бүгүнкү күндө 12 объект ишке берилген. Натыйжада 5680 жаңы сугат жерлер өздөштүрүлүп, суу менен камсыздоо жогорулаган. Тагайбек Акматов, Бектур Иманалиев, Базар Коргон району.